Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Аллах субхана ва таала өзүнүн ыйык китебинде Куранда иннамал муъминуна ихва фааслиху байна ахавайкум деп бизге кабарын берип атат. Чындыгында бардык мусулмандар бир тууган жана эки бир тууганыңардын мамилесин оңдоп элдештиргиле деп Аллах субхана таала жалпы мусулмандарга кайрылып айтып атат. Чындыгында диндеги бир туугандык бул өтө зарыл маселе. Жердин кайсы булуң бурчунда болбосун, бардык мусулмандар бир тууган. Бул бир туугандыкты эч нерсе ажырата албайт. Кайсы гана адам динге кирип мусулман болдубу, ошол адам ар бир мусулман үчүн жакын бир тууган болуп саналат. Ошондуктан Аллах субхана таала жогорку аятта баса белгилеп, чындыгында бардык мусулман бир туугандар жана эки бир туугандын ортосун оңдоп элдештирип мамилелерин оңдогула атат. Бир тууган болгондон кийин, адам болгондон кийин ортодо ар кандай түшүнбөстүк, чыр чатак болуп кетиши ыктымал. Бирок чыныгы момундар, чыныгы бир туугандар ошол чыр чатакты күчөтпөстөн, создурбастан дароо оңдоп өз жолуна салат. Мына бир туугандар баарыңыздарга белгилүү болгондой, Казакстан бир тууган казак элдеринин жеринде ошол оюндар өтүп, ошол жерден улак оюнуна байланыштуу чыр жаралып, ошонун аркасында соц тармактарда мусулмандар эки жаат болуп урушуп, бири-бирине ар кандай сөздөр менен тил тийгизип жаткан себеби. Албетте өткөн иш өттү, болоор иш болду. Андан кийинки кадамдарда мусулмандар туура чечим чыгарып, эч кандай кызыл кандуулукка алдырбаш керек. Бир туугандык улуу болгон зарыл маселени сакташ керек. Бул жерде мен айтайын дегеним, ал жерде чырды ким баштады, эмне болду, аны оюн талаасында жүргөн адамдар, ошого катышкандар жакшыраак билишет. Менин байкашыма караганда, ошо өзүбүздүн эле бир токума болгон мусулман болгон казак эли же болбосо казак оюнчулугу тараптарынан кичине одоно эреже бузуулар болуп, ошол оюнду алып барган калыс, жакшы калысты кылбай чыр жаралган экен. Муну дагы өзүбүздүн бир туугандарыбыз казак эли ушу көп комментарийлерди окудум. Көпчүлүгү ушу моюндарын алып көргөндөр айтып жатышат. Кандай болсо дагы, кандай болгон күндө дагы мусулмандар мынчалык деңгээлде урушпаш керек эле. Биз тараптагы Кыргызстан тараптагы оюнчулар, ана жана көрөрмандар, көрүп отурган адамдарды ошо айкөлдүккө чакырат элем. Айкөлдүк кылалы. Өзүбүздүн бир туугандарга, жалпы мусулмандарга кечирим бергенди үйрөнөлү. Ушул оюндун аркасынан чоң эки мамлекетти жана мусулман элдерди кайраштыргандан алыс бололу. Комментарийлерди окуп отурсаңыздар, зээнди кийде турган сөздөрдү аябай эки тараптан тең жазган адамдар болгон экен. Улутчулдук кылышып, бири-бирине жаман лакаптарды айтып, өткөн кеткенди козгошуп, тарыхта такталбай же такталган анча-мынча окуяларды казып, ошолорду силер да мынткенсиңер, мындай да болгон, же болбосо силер такайда ушинтип келесиңер деген сөздөрдү колдонушуп, бири-бирин жамандаган, мусулмандын зээнин кейиткен сөздөрдү айтып жатышат. Урматтуу мусулман бир туугандар, мындай нерсе такыр туура эмес. Ката кетирген тарап албетте адилеттүүлүк үчүн катаны мойнуна алып кечирип сурап коюу бул мусулмандын эң жакшы сыпатынан. Экинчи тарап болсо, кичине калыстык көрбөй калган тарап болсо, же бир ыза тартып калган тарап болгон болсо, айкөлдүк кылып кечирип койгон бул андан беш бетер жакшы. Мусулман баласы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, канчалык кечирпейли кечиримдүү болгон болсо, ошончолук Аллах субхана таала даражасын көтөрөт. Анан соц тармактагыдай болуп ушинтип эки жаатка бөлүнүшүп жаман сөздөрдү айтуу бул исламга чейинки жахилияттын, караңгылыктын жаман кесепеттеринен. Ошол жахилият, караңгылык доордо, исламга чейинки доордо ошол кездеги адамдар эки жаат болуп, болоор болбош нерселердин айынан урушуп, уруу болуп, улут болуп урушуп,
ортолорунда жанган от, оюндан от чыгат болуп, тутанган уруш жылдап канча жылдарга чейин созулуп кеткен учурлар болгон. Мына ошонун бир мисалы Абыс жана Зубиян деген эки уруу болгон. Ошо Араб өлкөсүндө. Анан ушу ат оюнунун себебинен, эки күлүктүн себебинен, Дахис жана Габра деген эки күлүктүн себебинен биздин күлүк кыйын деп ошону жагышырып атышып, анан орто жолдон чыр чыгып, ошо эки уруунун ортосундагы уруш 40 жыл бою созулган. Элестетип көрүңүздөр, урматтуу мусулман бек туугандар. 40 жыл бою кан төгүү болгон. Ошо ат жабыштын айына. Биз айтып аткан сөзүбүздү, жазып аткан комментарийибизди мындай жөнөкөй нерсе кылып эсептебешибиз керек. Ар бир айткан сөзүбүз үчүн жооп беребиз. Ар бир айткан комментарий үчүн Алла Тааланын алдында сурак беребиз. Ошону адам баласы ойлош керек. Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Ма ялфизу мин каулин илля ладейхи ракибун атид." Адам баласы кандай сөз сүйлөбөсүн, анын жанында көзөмөлдөп жазып турган периште бар дейт. Ар бир сөзүбүз үчүн жооп беребиз. Ошондуктан комментарий жазып, ошол нерсеге ой пикирин билдирип аткан көрөрмандарга жана ушул нерселерди таратып жайып аткан блогер же болбосо ошол соц тармакта алек болгондорго айтарым: Кудай Тааладан коркуңуздар. Эртең эле Аллах субхана тааланын алдына барганда жооп беребиз. Эми элестетип көрүңүздөр, ушул оюнун себебинен же болбосо ушул чырдын себебинен ар кандай сөздөр айтылып, эки элдин ортосунда ынтымак кетип калган болсо, бул нерсе канчага чейин унутулбайт. Ар бир ушундай окуя катталбасын, эки тарап тең ушинтип эстеп турат. Силер мынткенсиңер, тинткенсиңер деп. Ошондуктан урматтуу мусулман бек туугандар, эгерде кандайдыр бир оюн болбосун, ошого мусулман баласы катышып, анан ошол катышканда өзүн кармай албаса, эмоциясын тыя албаса, жаман сөздөрдү айтып, сөгүнүп, башка бирөөгө тил тийгизе турган болсо, зомбук кыла турган болсо, анда ал адам үчүн андай оюндарга катышып, же күйөрман болуп, же көрүү бул адал эмес. Анткени оюнда отуруп биз динибизге, элибизге, ынтымагыбызга доо кетирбешибиз керек. Урматтуу мусулман бек туугандар, ушул нерсени жакшылап ойлонолу. Колубуздан келишинче досторубузга, жакындарыбызга түшүндүрүп айтып, жаман ой пикир калтыруудан, жаман комментарий жазуудан тыйылып, мун нерсени күчөтпөйлү. Бул биз үчүн үлгү сабак болуш керек. Албетте, ким чегинен чыгып кызуу калымдарды калтырган болсо, жаман сөз сүйлөгөн болсо, Кудай Тааладан кечирим сурап тоогош керек. Жана мындан кийин мындай нерселерге барбаш керек. Ким бирөөгө зулумду кылып ката кетирген болсо, дароо катасын мойнуна алып кечирим сураганды үйрөнүш керек. Экинчи тарап болсо, кечиримдүү болуп айкөлдүктү үйрөнүш керек. Мына ошондо гана мусулмандардын ынтымагы сакталат. Кичине бир башыбызга жыргалчылык келсе, бири-бирибизди мактап, эки эл бир тууган, казак-кыргыз бир тууган, кыргыз-казак бир тууган деп аябай сонун сөздөрдү айтып жатып калабыз. Анан кичине уруш чыкса эле жамандап, бири-бирибизге ат коюп, эскирген тарыхты чукулап, бири-бирибизди жамандап жатып калабыз. Бул эмне деген? Бул бөлүнүп жарылуу, улутчулдук, коомчулдук бул ислам дининде өтө жийиркеничтүү бир сасык нерсе болуп саналат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам урууга бөлүнүүнү, улутка бөлүнүүнү бул сасык нерсе деп айткан да. Дауха фа иннаха мунтина деген. Мындай нерсени таштагыла, анткени бул сасык нерсе, жийиркеничтүү нерсе. Жийиркеничтүү сасык нерсенин жанына адам баласы бара алабы? Бара албайт. Өзүнө эч качан ыраа көрбөйт. Эгерде бир кийими же жеп аткан тамагы кичине эле бир жагымсыз жыт чыгарып калган болсо, ошону жийиркенип биз таштап, андан алыстайбыз. А бул биздин кээ бир туугандар кылып аткан иш, соц тармактарда жаман комментарийлер жазып, ушундай чырды козутуп аткан бул жаман иш, бул сасыктын сасыгы. Элдин алакасы, мамилесин буза турган эң чоң себеп. Ошондуктан урматтуу бек туугандар, Алла Тааладан корколу. Эртең эле Алла Тааланын алдына барганда жооп беребиз. Бирок ушул акыбалыбызда кете турган болсок, кеч болуп калат.
Дайыма эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ар бир сөз үчүн жооп беребиз. Ар бир сөз үчүн. Ошо комментарийге 1-2 сөз жазсак дагы, эгерде сөз жаман ойду билдире турган сөз болгон болсо, комментарий боло турган болсо, ошону Аллах субхана таала сурайт бизден. Кантип жооп беребиз? Ал кыямат күнү биздин жаныбызда байлыгыбыз дагы, балдарыбыз дагы, ата энебиз да жардам бере албайт. Жалгыз керт башыбыз менен жооп беребиз. Эч кимдин тозокко киргиси келбейт. Ошонун айынан адам баласы улутчулдук кылгандыгы үчүн, элдин арасында чырды тараткандыгы үчүн тозок отуна күйүп калса кантет? Биз мына бул жашоодо Аллах субхана таалага сыйынып динибизди эмне үчүн кармап жүрөбүз? Ушу бейишке кире тозоктон кутулалы деп. Анан өзүбүзгө тозоктун жолун даярдабайлы. Ынтымакты кетирбейли. Жок дегенде эчтеке кыла албасак дагы жаман сөздөр айтып жазбайлы. Ынтымакка чакыралы. Айкөлдүккө чакыралы. Мына ошо биздин бүт туугандарга айтарым, айкөл болуңуздар, ынтымакка келиңиздер, кызугандуулукка алдырбаңыздар. Альхамдулилля, мындай оюндардын келечекте далайы болор. Анан ушул ар бир оюн деле ушундай ызы чуу менен бүтүп турса жакшыбы? Болбойт. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүзгө эсеп кысап кылып, Аллах субхана тааланы эстеп, акыретибизди ойлойлу. Аллах субхана таала эки элдин ортосуна, жана жалпы мусулмандарга тынчтык берип, ортолоруна ынтымак берсин.